Мага жардам бергилечи, бир сом акчам жок азыр, балдарым. Акыйкат издеп соттун адилеттүү чечимин чыгарышын көздөгөн жарандар көп. Алардын катарын Сокулук районуна караштуу Лесной айылынын тургуну Венера Рыспекова толуктайт. 6 балалуу, 1 айдан соң 7-чи баласын жарык дүйнөгө алып келгени турат. Минтип чырактай балдары менен арам күн кечирип жаткан айымды 11-май күнү соттун чечими менен жашап аткан үйүнөн чыгарылган. Эми кайда барып күн кечирерин, балдарымды кароосуз кайда таштайын деп көз жашы көл. Соттун чечими туура эмес болуп калды деген айым бүгүн башкы прокуратуранын мекемесинин алдына кайрылуу жасап, жок дегенде жер тилкесин берүү талабын коюуда. Ушундай кордук менен мени 7 балам менен көчөгө чыгарып койду. Эми мен каяка барып жашашым керек? Мен каяка барып жашашым керек 7 балам менен? Мен каяка барам азыр? Деп көчөдө калды. Эмем жок. Оокаттарым бар момда жаанда калды. Элге жалдырадым. Айлам кетти, анан укук коргоочуларга кайрылдым. Мен 7 балам менен көчөдө калдым ушинтип. Мага жардам бергилечи, бир сом акчам жок азыр, балдарым наны да жок деп. Ушу укук коргоочуларга рахмат, балдарыма нан көтөрүп барышы керек. Ошо күнгү күндү ушу эч ким көрбөсүн деп мен каалап да кетем. Кайрылууга чогуу чыккан айылдашы да кенедей балдары менен көчөгө чыгарып койгон соттун чечимине нааразы. Жок дегенде балдары окуусун бүткөн чөктү. Тагыраагы 25-майга чейин кое турса болмок дейт. Керимкулов ошол Венеранын турган үй боюнча соттук ишти караган же тажрыйбасы жок, ачык эле айтам. Керимкулов мырзагачы судья үстүртөн караган. Ошонун шалаакылыгынын кесепетинен ушул окуя болуп турат. Тумановдун бул үйгө эч кандай тиешеси жок. Мына Кудай турат, асман турат. Антип калп айтпаш керек да. Анан эмне үчүн бир майып адам өзүнүн майыптыгына таянып, каякта бир калптардын баарын жазап, сотторго жазалма документтерди көргөзүп туруп, үйгө ээ болуп калыш керек экен дагы. Кыргызстандын жараны 7 баланын энеси жолдо калыш керек экен. Ал эми Венера айымдын жактоочусу бул иш боюнча бир топ иликтөөлөрдү жүргүзүп, айрым мыйзам бузуу фактылары катталганын эске салды. Бул жерде мындай мыйзам бузуу жолдору болгон. Сейиталиев киргизгенде депутаттар 3 депутат, фамилиялары бүт такталган бар. 3 депутат комиссия түзүп, ушул үй кароосуз калган, жашап жүрө беребиз. Сейиталиев келип өзүн айтат. Биз айыл өкмөтүнүн балансын өткөрөбүз. Же сиз каласыз бул үйдө жашап, же болбосо сизге контора кылабыз бул үйдү. Караштырып беребиз. Азыр сиз мыйзам ченеминде ушул жердин налогун төлөп турабыз дегенде 6 жылдан бери бул эжеке налог төлөп жүргөн. Бир нече убакыттан соң башкы прокуратуранын өкүлдөрү Венера Рыспекованы жана митингге чыккан 2-3 жаранды мекеменин ичине алып кирип кетишти. Сыртта күтүп тургандар эненин көз жашы, арыз арманы башкы прокуратурага жетсе керек деген сүйүнүч бар эле. Бирок тилекке каршы алар көздөгөн адам менен жолугушууга мүмкүнчүлүк болбоптур. Азыр кабылдамага кирип чыктык генеральный прокуратурага. Алар айтып атышат, толка 4-күнү эле генеральный прокурор кабыл алат, и то кабыл алса. А так зам генеральный прокуратурадан разрешение алсаңар, анан киришиңер керек. Биз түшүндүрүп бердик бул жерден. 25 эмес бүгүн ал үй сатып кетиши мүмкүн. Адилеттик издеп көз жашын көл кылган энени мындан аркы кандай жашоо күтүп турат азырынча эч кимге белгисиз. Жазгүл Мадинова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.